Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтуу каналга талчылары, туугандар. Бүгүн биз Ош областы Кара Суу району Сарыколот айылындабыз. Сарыколот айылында жакшы билесиздер, ортоңку главный жолду сонун асфальт кылып койду. Мына ушул Сарыколот айылынан жер тилкеси сатууга коюлуп атат, фундаменти менен. Буюрса четтен маалыматын беребиз. Ар бир көрүп жаткандагылар, бир туугандар колдор эретинде бири-бирине лайктан басып туруңуздар. Жанагы ошол жароозон келип бер жака келгенден кийин асфальт башталат. Жаңы асфальт болду. Мына ушул жактан оң жак, сол жакта садик, больницасы, анан ылдыйраак түшсөңүздөр бир 300 метр жүргөндө оң тарапта мектеби келет, Сарыколот айылында. Карас тараптан келе аткансыздарда мына ушул жерден оң тарапка бурулган мына ушул Эргешев Абубакир көчөсүнө келесиздер. Мына ушул көчө менен оң тарапка бурулганда азыр асфальт болуп калды. Мына ушул асфальт бойлоп барсаңыздар, орто эсеп 1 км жүргөндө ошол жерден фундаменти менен участка сатууга коюлуп атат туугандар. Бул жакта эми малкана деп коет. Өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Кара Суудагылар жакшы билет. Мына малкана тараптан ошол жерден участка чыгып атат. Ошол участка боюнча да катар маалыматын беребиз. Видеонун аягына чейин чогулуп назар салып туруңуздар. Ошол жанагы жерден Кара Суунун жолунан бер жакка карап мына 100 метр аралык жүргөндө эле мына ушул жерден эки ачабы жол болуп кеткен. Мына ушул жол менен оңго карап бурулганда Камалова Бурма атындагы көчөгө келесиздер туугандар. Мына ушул көчө менен барып туруп асфальт бойлоп барсаңыздар да асфальт ошол барган жерден солго бурулганда эле жер тилкеси сатууга коюлуп атат. Жанагы ошол Камалова Бурма көчөсү менен бер жака карап жүрүп келгенде мына ушул асфальтты көрүп атасыздар. Жаңы эле асфальт болуп бүтүптүр. Мына ушул асфальттан келгенде эле сол тарапка мына ушул жерден бурулган көчө бар туугандар. Мына ушул көчө менен чыгып барып, мына оң тарапта турган биринчи үй, экинчи үйдүн артынан ошол участка сатууга коюлуп атат. Негизи асфальтка деле эч канча алыс эмес, жакын жерде. Анан фундаменти менен экен, барып жеринен да көрсөтөлү. Жанагы мына үйдү көрсөттүм го. Ошол үйдүн артында мына үй. Үйдүн артынан эле мына ушул чек сатууга коюлуп атат фундаменти менен туугандар. Бул жердин дагы негизи бул жерде багандай убактар болгон экен, китеби жок болуп калып, багыныч. Бирок документи полный так дейт. Документ боюнча маселе жок дейт. Алган адам өткөрүп беребиз дейт. Анан таза суу ушул мына көчөдөн негизи уш көчөдөн өткөн экен, таза суу бар экен. Свет эми негизи мындай өзүнчө сылпа тартып келиптир. Негизинен свет кошулган менен келип тартып алсаңыздар да болот. Жер аянты 8 сотук туугандар. Бул жагы 40 метр, бул жагы 20 метр. Анан негизи 4 бөлмөгө ылайык таштырып фундамент куюлган экен. Подушкаларынан бери куюп, үстүнө дагы подушкага дагы российский арматуралар таштап, өзүгө деп куйган экен. Анан эми шарт ушундай болуп калса сачка туура келип атат дейт. Эми өздөрү дагы көрөсүздөр. Фундаментти көрсөтөйүн. Негизи баягы бул жагы калың болуп ачык жагычы нар жагын жука куюп коюшат го. Муну астындагы чукуп тегизде ошол жак менен бардыгындай тегиз кылып куйганбыз дейт. Фундаментичи сапатын дагы жакшы кылып куйганбыз дейт. Азыр эми ошол шарт ушундай болуп калды, сач керек дейт. Өздөрү дагы көрөсүздөр. Жердин агро тарабында көрүп атасыздар. Бул жагы дагы кеңири. Границалар негизи эки кошто менен тең эле граница так. Граница маселесинде эч кандай жок. Бул жагы да кошто менен уже граница так экен. Эми алган адамга сразу документин өткөрүп беребиз дейт. Документ боюнча маселе жок дейт. Бул жерде өздөрү көрүп тургандай негизи үйлөр бүт эле келип жашап эме болуп аткан чак. Бардык эле үйлөрдө, мына жерлерде үйлөрдө бардыгында эле жашашат экен. Мына ушундай жакшы жерден. Анан көпчүлүгү баягы бир айылга барсаң кошпой коет деген баягы эме болот го. Бул жерде 5 кошкон туугандар. 5 кошкон экен. Келе бересиздер, кеңири жашасаңыздар болот. Бул жерде баягы эч ким бирөө сен мышыгыңы пыш дебейт. Баягы көпчүлүк жерде айтат го, бирөөнү айылына барып жашаш кыйын депчи. Бул жерде андай эмес. Келесиздер, салып коштолор менен ынтымак болуп биримдикте жашай берсеңиздер болот. Фундамент дагы даяр. Ошол фундамент дагы негизинен ошол жакшы эмеде салыныптыр, бекем болупчу. Анан негизинен мындай толтуруп туруп, үстүнөн негизи бөлүп алганга дагы ылайыктуу кылып салганбыз дейт. Баягы мына проекти дагы өзгөчө болот экен. Негизинен азыр мына 4 болуп эле салынган болуп турат го. Ушуну негизи толтуруп туруп, каалагандай кылып комнатага бөлүп алса болот дейт. Проекти өзгөчө болот дейт, фундаментинчи. Анан өздөрү дагы көрүп атасыздар туугандар. Экранга WhatsApp номерин калтырабыз. Жана айткандай бул жер 5 кошкон. Келесиздер, кеңири жашасаңыздар болот. Силер баягы көбүнчө бир уруу бир айыл болуп калат го.
кошулуш кыйын деп көп ойлой берет да. Бул жер 5 кошкон кең иргелип үйдү салып жашасаңыздар болот. Таза суусу келген, свети келген, асфальт жолго да көп болсо бир 150 метр аралыкта жүрүп келеткенсиздер. Бул жердин баасы туугандар 2 миллион сүйлөшүү жолу болот дейт. Келип жеринен көрүп сүйлөшүп содалашып алсаңыздар болот. Экранга WhatsApp связь номерин калтырабыз, сондар барыңыздарга ушундай жакшы жерден таза суусу бар, свети бар, жакшы жерден чек издеп жүргөн бир туугандарга бөлүшүп койсоңуздар болот. Каналга катталып лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.